Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте тема көрүүсү. Жана сиз өзүңүздөр билгендей, бизде кыргыз элинде айтып коюшат эмеспи, биринчи байлык ден соолук деп. Анын сыңары биз сиздер менен биргеликте ден соолукту, саламаттыкты жана ушунун жаатындагы көптөгөн жаңылануулар тууралуу сиздер менен сөз кылууну туура көрдүк. Жана бүгүн биздин студиябыздын меймандары Режеп Тайип Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк Достук мамлекеттик ооруканасынан келген атайын ак халатчандарыбыз бар. Алар менен биргеликте сиздер менен чогуу маек курууну туура деп чечтик. Бүгүн биз менен биргеликте азыр сиздерге тааныштыра кетейли. Эбру Думан, саламатсызбы, кош келдиңиз. Кандайсыз? Кош болдук. Мерхаба. Жана ошондой эле Эрнис Мадаминов, дарыгер экен. Саламатсызбы? Хирург экен агайыбыз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Жихат Генч, уролог врачыбыз. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Кош болдук. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Teşekkürler. İlk önce ben geçende de biz beraber görüşmüştük. Bu programda böyle sağlık hakkında konuşmaya çalışıyoruz. Siz de demiştiniz ki bizim böyle hastanemizde yeni teknoloji söz konusudur. Yeni teşhis koymada daha erken teşhis koymada güzel oldu, yani daha verimli olduğu için bu yüzden çok çalışıyoruz demiştiniz ve geçen de diyemeyip de aklınızda kalmış olan şeyler varsa şimdi oradan başlayabiliriz Ebu. Evet. Biz bir branş ve dal hastanesiyiz. 79 yataklı bir hastaneyiz. Geçen seferde de başhekimimiz anlatmıştı. Teknoloji olarak tıbbi cihaz ve donanım açısından doluyuz. Geniş bir hastane profilimiz var, alanımız geniş. Hasta odalarımız hani Bişkek'teki diğer hastanelere göre gezdiğimizde gördüğümüz daha donanımlı. 2 kişilik odalarımız var, VIP odalarımız var. Otelcilik hizmetimiz çok iyi. Temizlik, sterilizasyon, hasta ve çalışan güvenliği açısından gerçekten kaliteli hizmet veriyoruz. O yüzden de biz tercih edilmeliyiz. Абдан жакшы экен, урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сиздерге тааныштырып ошол Режеп Тайип Бишкек Кыргыз-Түрк Достук мамлекеттик ооруканасы тууралуу сиздерге айткан болчубуз. Ал жакта адамдарга өзгөчө ошол ооруларга, аларды саламаттыгынын калыбына келтирүүдө жаңыча нерсе менен иш алып барабыз деп айтышкан болчу. Ошол эле колдонулуп жаткан оборудованиялар болобу, ошол эле технологиялар болобу, жана ак халатчандарыбыз ошол Түркиядан келген белгилүү дасыккан адистер экендигин да айта кетишкен. 79 атайын ошол стационардык бөлүмдөрүбүз бар экендигин белгилеп өттү. Аны менен биргеликте биз башка дагы ооруканаларга барып көрдүк, бирок биздеги дарылануу шарттары өтө жогору деңгээлде экендигин, муну менен биргеликте ал жакта жаңы технологияларды колдонгондугуна байланыштуу ошол диагнозду коюу же башка нерселерде өзгөчө жакшы бир кадам алдыда экендиктерин дагы сөз берүү менен айтууда экендигин эскертип айта кетели. Муну менен биргеликте ошол келген ооруларыбыздын жанында жүргөн адамдарыбызга алардын мындай ошол дарылануу шарттары өзгөчө жогору деңгээлде экендигин кошумчалап өттү. Ар бир жаткан бейтаптардын палатасында 2 киши экендигин жана ар бир эле катта VIP комнаталары бар экендигин да айтып өтүшкөн. Ал жакта эң мыкты делген ошол сиздерге берген шарттарыбыз менен биз алдыдабыз деп айта алабыз дейт. Эгерде сиз келип өзүңүздүн ошол саламаттыгыңызды калыбына келтиребиз десеңиздер, белгилүү болгондой, ал жакта дагы биздин дарыланып жаткан жерибиздеги шарттарыбыз аябай алдыда экен деп өзүнүн сөзүн белгилеп өттү Эбру Думан айым. Ошондой эле биздин бүгүнкү мейманыбыз Эрнис Мадаминов, сиз өзүңүз хирург экенсиз. Сиз да айта кетсеңиз, кандай жаңы колдонулган технологиялар менен адамдардын ошол ден соолугун калыбына келтирүүдө кандай иштерди алып барасыздар? Сиз өзүңүз көп жылдан бери бул жерде дагы, атайын Кыргызстанда дагы, бул жерде саламаттык сактоо жагында иштеп келиптирсиз. Акыркы 4-5 жылда ошо жаңа биз атын атап өткөн ооруканада иштейт экенсиз. Сиз үчүн да өзүңүз үчүн ошо адестигиңиз жагыңыздан дагы көптөгөн тажрыйбаларды топтой алдыңыз болуш керек. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Биздин больницада эң жакшы бир биздин немелерге, больнойлорго жакшы жагы бул больницага кирип сырткы ишке мындай барып дагы бир башка бир мисалы специалист жетпей калып, же болбосо жанагындай бир башка бир анализдер керек болуп башка жакка барыш керек болуп калгандай бир неме жок. Бир больницага кирип эле ошол бүт баарын ошол жактан эле анализдерин баарын тапшырып, анан бизде мисалы пульмонолог, уролог адистер бар, биз общий хирург, жалпы хирургдар, кардиохирургдар, кардиологдор бар дегендей. Биздин больницага киргенде бир мындай сыртка башкага кетпей, ошол бүт кыргызча айтканда убара болбой, башка жакка барбай, ошол бүт немелерин, ооруларын неме кылып дарыланып кетет. Диагноздорун коюп, анан операция жасай турган десек, бизде ошол эле эң более мындай современный немеде бул лапароскоп
ыкмасы менен операция жасалмай, бул мини-инвазивный хирургия деп коет. Илгери мисалы чоң хирург, чоң разрез дегендей десе, азыр канчалык чоң хирург болсо ошончолук кичине кесип кирет дегендей да. Ошондуктан мындай дарылап жатканда, операция жасап жатканда мурункудай баардык жерин ачып албастан кичинекей кичине жерин бир 3-4 тешик менен кирип, каалаган операцияны жасап, буюрса ошо менен чыгып. Мисалы эртең мына бейтап операция болсо, обедтен уже туруп басып. Экөөнүн айырмасы кандай болот болду экен? Эмне себептен биз сиз айтып жаткан дарылануу ыкмасына өтсөк дагы жакшы деп ойлойсуз? Эми эң биринчиси бул орусча айтканда травматичность. Чоң кесилип, жана неме болуп калса, больной эң биринчиден ошо травматичность. Анан операциядан кийинки өзүнө келмей калбы дагы бир мындай кыскарат дегендей мааниде айтсак болот. Эмне дегенде айтып кеткендей эртең менен жасасак, мисалы обедтен кийин эле бир 4-5 уже туруп басып, бейтаптар өзүнүн мындай обычный неме болуп калат дегендей. Саламаттыгына батыраак. Батыраак. Анан эртеси эле уже буюрса чыгартсак болот. Анан мисалы эми хирургияда деле ар кандай немелер болот да, мисалы лапароскоп менен киргенде жана камера 20-30 эсеге чоңойтуп көрсөтүп берет дегендей да. Ал жакта бирдемке баягы көбүнчө биздин элдер айтат, бирдемкени унутуп калды же дагы бирдемке дей берет. Андай бир кала турган бир условия жок да. Бүт баарын көрүп, жакшылап тазалап, неме болуп чыгат андай бир. Ушул жерден кечип коңузчу, мындай өзүм мындай кызыгып кеткен үчүн суроо бергим келип атат. Сиз айтып атпайсызбы, бир нерсе унутулуп калышы мүмкүн деп. Ушул чын эле болчу беле мындай практикада? Элдер ошентип илгертен ошону көрүп калышканда, анан ошол мааниде айткан. Өзүңүз үчүн кандай жаңыланууларды ала алдыңыз? Жаңылануу ал жакта бизде, мен жалпы хирург болгон үчүн ал жакта дагы бөйрөк трансплантация операциялар жүргүзүлөт 2013 бери. Тарыхый, Кыргызстанда биринчи жолу. Уже бир 15 трансплантация жасалды. Анан буюрса жакшы, натыйжалар жакшы. Анан ал жактан эки мындай айтканда школа келет, Билкент менен Этилик деген больницадан келишет. Эки жактардан профессор, доценттер келет, өзүнүн группасы менен келет. Анан ар бир школанын чын айтканда чын мындай подходдору жакшы дегендей. Подходдору башкача, ар бири биринен өтүп, бири мындай жаңы ыкмалар менен жасайын деп аракет кылышат. Анан бизге менче экөөнү тең көрүп мындай опытыбызга да жакшы деп ойлойм. Тажрыйбаңыз үчүн да жакшы. Сиз өзүңүз мындай салттуу билимди алып турасыз да, бизге чейин Совет убагындагы учурдагы билимди. Мен 2011 медакадемия, биздин медакадемия Иса Акмамбаев атындагын бүткөм. Андан кийин 2011-2013 биздин биринчи больница Фучик көчөдө жанындагы больницада ординатураны бүткөм. Андан кийин 2013-2016 ал жакта аспирантурада окуп, андан кийин ошол жактан кандидатский диссертациямды жактап, анан конкурстун основада биздин Кыргыз-Түрк больницага келип калдым. Ошол жакта иш алып барып келе жатасыз. Абдан жакшы экен. Анда эмесе кийинки сурообузду Жихат Кенч коногубузга берсек, сиз илк дефа келдиңиз Кыргызстандан. Evet. Yani buradaki, yani kendinizi tanıtır mısınız? Yani nereden bilim okudunuz, nerede çalıştınız? Ben Cihat Genç, üroloji ve androloji uzmanıyım. 3 yıldır üroloji alanında uzmanlık yapıyorum. Eğitimimi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. Daha sonra devletin zorunlu hizmetini gerçekleştirdim. Oradan sonra da buraya geldim. Eğitim sırasında tabii biz eğitim araştırmada normal üroloji ihtisasını alırken de bir 3-4 ayda İtalya'da androloji üzerine bir observer görevi aldım. Eğitimimizi o şekilde tamamladık. Tabii Türkiye'de biz eğitim alırken özellikle Avrupa ve Amerika rehberleri üzerine eğitim alıyoruz ve tüm çalışmalarımızı, eğitim değerlendirmemizi ona göre yapıyoruz. 2,5 aydır da yaklaşık olarak hastanemize görev yapıyorum. Devletimiz burada üroloji konusunda da hani gerekli tedavi ve yöntemlerin uygulanması için bir altyapı oluşturuyor. Onun için de burada görevliyim şu an. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сиздерге айта кетели, бүгүн сиздер менен биргеликте ошол Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынан келген адистер менен маек куруудабыз. Жаңы эле биз сиздерге сөзүн атап өткөн ооруканадан келген Жихат Кенч, бул өзү уролог экен кесиби боюнча, жана бул өзүңүздү тааныштыра кетиңизчи биздин көрөрмандарыбызга деген сурообузга жакшы жооп берди. Албетте дейт, мен Стамбулдагы университетте окуганмын дейт, андан кийин билимди жогорулатуу үчүн Италияга да барып эмгектенип келгендигин белгилеп өттү. Муну менен биргеликте ошо Түркияда
өзгөчө ошо саламаттыкты сактоо жаатында билим алып жатканда биз Европа жана Американын практикасына көбүрөөк карайбыз дейт. Ошол себептен биздин окуп жаткан мектебибиз өзгөчөрөөк болуш керектигин белгилеп өттү. Албетте бул жака келип ординатурага азыркы учурда Кыргызстанда 3 жылдан бери кызмат кылып келе жаткандыгын кошумчалап өттү. Жана өзүнүн дагы көптөгөн билим алууда жана ошондой эле иш алып барууда дагы тажрыйбаларын байытууга жана өзгөчө ошол бейтаптардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө атайын аракет жасап жаткандыгын белгилеп кошумчалап өткөндүгүн эскертип айта кетели. Биз сиздер менен биргеликте дагы ушул Кыргызстандагы эң мыкты делген ооруканалардын бирөө болгон ошол Түркиялык мамлекети бизге ачылып берилген жана ал эки мамлекеттин ортосундагы өзгөчө саламаттыкты сактоо жаатында жакшы ролду алып барып келе жаткан Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынан келген адистерибиз менен сөз кылып жатканыбызды эскертип айта кетели. Сиз Кыргызстанга келдиңиз ve buradaki çalışma hayatınız nasıl geçiyor? Nelerle gördünüz? Yeni bir şeyler de aldınız mı? Buradaki hastalar hangi problemlerle daha çok sık böyle karşılaşıyor? Önerileriniz nedir? Şöyle ki aslında daha yeni olduğumuz için ben de hasta portföyünü daha yeni tanımaya başladım. Ama genel olarak zaten şu izlenime ulaştım. Hastaların özellikle Türkiye'de şimdi biz hastaların genel olarak 50 yaş üzerindeki erkeklerin rutin bir takibi vardır. Ve siz isteseniz de istemezseniz o hastalar zaten sizi ziyaret ediyor. Ama Kırgızistan'da böyle bir üroloji alanında bir takip protokolü yok. O yüzden aslında bizim açımızdan da Kırgız dostlarımızı bu şekilde yönlendirmek ve tedavilerini, takiplerini yapmak için bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. En başta 2,5 aylık döneminde Kırgızistan içerisindeki deneyimlerime baktığımda daha çok prostat hastaları, prostata yönelik iyi huylu ya da kötü huylu prostat hastalıklarıyla ilgili başvuru daha çok oldu. Mesane kanserleri, özellikle şimdi tütün tüketimi ve sigara kullanımının fazla olduğu ülkelerde özellikle sigara insidansı da yüksek oluyor. Mesane kanserleriyle hatta insidansel yani hiçbir kliniği olmadan başka tetkikler yapıldığında da bizim mesane kanseri tanısı koyduğumuz hastalarımız da oldu. Bu portföyde de ülkemizden gelebilecek cihazlar ve yeni teknik donanımlarla hastanemizi donatmayı planlıyoruz ve o altyapıyı oluşturuyoruz. İnşallah en yakın zamanda da bu altyapıya sahip olmuş olacağız. Onun dışında böbrekte kist takiplerinin çok olduğunu görüyoruz. Özellikle böbrek kistleri, eskiden böbrek kistleri ya da tümörleri çok kötü bir evredeyken yakalanırdı. Ama yeni şu anki dönemlerde çok fazla cihaz ve teknik takiplerin yapılmasından dolayı daha erken tanılarda, daha erken evrelerde tanı koyabiliyoruz. O yüzden özellikle hastalar bir ultrason ya da bir görüntüleme yöntemlerinde gördüklerinde biz onu takip protokolünü alıyoruz. Gözden kaçmayacak bir şekilde hastaları o şekilde yönlendiriyoruz. Bizim hastanemizin özelliği de bu. Şimdi Türkiye'den tabii geldiğimiz için buradaki hastaların nelerle karşılaşabileceği ya da nasıl bir protokollerin olmadıklarını bildiğimiz için biz hastaları özellikle gruplandırıyoruz. Belli bir süreç içerisinde tedavi ve takip protokollerini oluşturup çağırıyoruz. Genel olarak şu 2,5 aylıkta sürede izlenimlerimiz bu şekilde. İkinci bir duruma şey yaparsak, özellikle taş hastaları. Çok fazla böbrek taşı hastalarını da görüyoruz. Hepsi tabii ki cerrahi gerektirecek hastalar değil ama en azından belli dönemlerde takip ve tedavinin edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Benim üzerinde durmam gereken önemli şeylerden biri 50 yaş üzerindeki her erkeğin kliniği olsun ya da olmasın, şikayeti olsun ya da olmasın muhakkak bir üroloji uzmanının değerlendirmesine girmesi gerektiğiydi. Çünkü hastalar genel olarak bunları bilmiyor. Prostat özellikle erkeklerde en fazla prostat kanseri en fazla tanı konulan ikinci kanser şeyi. Ve prostat kanserinde şöyle bir güzel tarafı var. Erken tanı aldığında hastalar... Kanserinin güzel tarafı. Ya şöyle tedavi şey açısından tanı konulduğunda erken dönemde çok kolay ve tedavi edilebilir ve çok uzun sürede survey sağlayabiliyoruz. O yüzden erken tanı hayat kurtarıyor prostat kanserinde. Mesane kanserlerinde yine dediğim gibi kliniği olmadan erken tanı koyduğumuz hastalar oluyor. Onlar için de yüz güldürücü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu anlamda en azından bir bilgilendirme yapıp insanların bu konudaki farkındalığını da artırarak üroloji konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жаатта биз мейманыбыздын сөзүн которуп жатканда мен Эрнест мырзадан дагы жардам сурайт окшойм. Азыр алгач болсо сиздерге эскертип айта кетүүчү нерсе, биз бүгүн сиздер менен биргеликте дагы ошол Режеп Тайип Эрдоган атындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасындагы адистер менен биргеликте сиздер менен чогуу маек куруп жаткан чагыбыз. Жана ошол Түркиядан келген адисибиз уролог Жихат Генч өзүнүн сөзүндө айтып жатпайбы? Албетте дейт, мен бул жерге келгенде Кыргызстанга келген маселе болду. Бул жерде ошол иштерди аткарып жаткан оорулардын ошол кандай 50 жашка мындай Түркиядагы болуп жаткан болгон нерсени айтып өттү да. Мисалы дейт, Түркияда 50 жашка келген ар бир эркек дейт, өзү каалайбы мамлекет тарабынан алар өздөрүнүн ден соолугун өзгөчө урология жаатында барып текшерилип турушат дейт. Бул практиканын Кыргызстанга дагы колдонулушунун үстүндө биз аракеттерди жасап жатабыз дейт. Анткени өзүңүздөр билгендей, чылым чегүү жана дагы башка ден соолукка зыяндуу адаттарыңыздар бар болсо, булар сиздердин ден соолугуңуздагы ошол саламаттыгыңызды жоготуп алууга мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет дейт. Өзгөчө ошол себептен сөзсүз 50 жаштыга жана андан өйдө болуп калган биз ооруларыбыздын баардыгын так ошол урологторго барып текшерилиши шарт экендигин белгилеп кошумчалап өттү. Муну менен биргеликте дейт, мен бул жерге келгенде көрүп жаткандарыбыз ошол бөйрөк таштары жана кисттери тууралуу белгилеп өттү. Ал жакта да дарылоо иштери, жаңы технология, заманбап жаңы технологиялардын сөзү менен булар өзгөчө диагноз кое тургандыктарын жана аларды ошол таштарды алып салуудагы же болбосо ден соолугун калыбына келтирүүдө жаңы ыкмаларда колдонула тургандыктарын жана ошондой эле биз сөз кылып жаткан ооруканада жакшы технологиялар бар болгондугуна байланыштуу ошол калыбына келтирүү, дарылоо дагы өзгөчө ыңгайлуу жана ылдам боло тургандыктарын жана белгилеп өткөндүгүн эскертип айта кетели. Албетте бул жерге келгенде көптөгөн дагы башка оорулардын мындай майдараак көбүнчө мындай өзгөчөлөрүн да айта кетти окшойт. Урматтуу Эрнест мырза ошол дарылоо ыкмалары тууралуу дагы айтып өттү. Сиз өзүңүз ошол медициналык терминдегилерди кыргыз тилине которуп биздин көрөрмандарыбызга дагы кененирээк айтып коюңузду өтүнө кетели. Биздин доктор сүйлөгөн эмелер ошол ар бир өлкөдө мисалы бир оору, мисалы башка кардиология, мисалы гипертония, давление боюнча же болбосо башка бир мисалы рак ошолордун бир өзүнүн бир протоколу болот да. Дарылуу протокол. Дарылуу протокол болот. Анан мисалы 50 жаштан 60 жаштан өткөндө ар бир учетко туруш керек деген мааниде да. Буларда жанагындай страхование, медицинский страхование деген бар. Алар 50 жылдан кийин каалайбы каалабайбы ошол бүт обследование өтүп, ошол урологический жагынан астынан ошол рак простаты болот, ошол жагдан өтүп турушат. Анан ал дагы айтып кеткендей, ошол эрте ошол өтүп турган, ошону эрте диагноз коюп, эрте дарылаган дагы оңой болот деп. Анан ошондо дагы баягындай эффективный болот дейт да, дарыланганча. Анан бул жакка келгенде да ошо ар бир биз больнойлор менен жагын келгенден кийин больнойлордун баарын баягындай учетко алып, группа менен бөлүп неме кылып атам дейт. Анан бизде өзгөчө бөйрөктө таш, киста оорулар дагы көп экен дейт. Алар дагы бир определенный бир убакытка чейин деп мен бул жакта болгонумда неме кылам дейт, наблюдать этип турам дейт да. Анан ошого жараша анан кандай эмне жасаш керек, кандай жасаш керек, бир өзүм да бир сунушум кирип, бир биздин больница бир протоколду киргизген аракет кылып атам дейт. Ошо менен эле биргеликте баардык оорунун алдын алуу бул албетте эрте диагноз, эрте пайда болуу, мындай көрүп билиш дейт. Ошол себептен биздин жалпы көрөрмандарыбыздын баардыгын өзүңүздөр дагы ошол мал менен ден соолугуңузду каратып турушуңуздар керек экендигин, өзгөчө 50 жашка чукулдап калган эркек мырзалардын дагы урологторго сөз жок, барып көрүнүшү керектигин эскертип айта кеткендигин кетели. Бул себеби бул өзүңүздөр билгендей рак болсо дагы, башка илдет болсо дагы аны эрте билсек, аны дарылоо дагы өзгөчө оңой жана эффективдүү болор. Ошол эле учурда сиздин саламаттыгыңызды калыбына келтирүү жана муну менен биргеликте каражат жаатынан дагы кечиресиздер көп жоготуу болбой тургандыгын эскертип айта кетели. Чын эле айтып коюшат эмеспи, мындай ооруну жашырсаң өлүм эмне дечү эле? Өлүм ашкерелейт беле? Туура айттым окшойт. Эгер жаңылыш айтып алсам, мен азыртудан биздин көрөрмандарыбыздан кечирим сурай кетмекчибиз. Жана ошондой эле Эбир Удумандагы сиз өзүңүздүн сөзүңүздө да айтып калдыңыз, биздин ооруканабызда отель gibi дедиңиз. Орда келен биздин хер хасталарыбызды, хаста gibi yanındaki insanlarımıza da böyle iyi bakmaya çalışıyoruz dediniz. Bu hakkında daha böyle geniş bildirseniz. Hastanemizde temizliğe çok dikkat ediyoruz. Hijyene, sterilizasyona çok dikkat ediyoruz. Aynı
zamanda refakatçilerimiz için de bu özeni gösteriyoruz. 3 öğün yemek veriyoruz, sıcak yemek veriyoruz. Hem hastaya hem refakatçiye hem çalışana. Birçok hastanede burada gördüm ben, konuştuğumuz hastaneler de oluyor. Refakatçilere yemek verilmiyor, çalışanlara yemek verilmiyor, özel hastaneler de dahil. Hani bunlar bizim bir tık üst olduğumuzu da gösteriyor. Gerçekten hem çalışan memnuniyeti hem de hasta memnuniyetine önem veriyoruz. Yine hocam da bahsetti, üroloji alanında da Sağlık Bakanlığımız tarafından yeni tıbbi sarf malzemelerimiz de gelecek. O yüzden hocamın ameliyatları ve tanı tedavi anlamında daha da genişleyecek. Bu kapsamda da şu anda hizmet veriyor, poliklinik hizmetimiz veriliyor, başlandı. Ama Cihat hocam daha da çok çalışacak inşallah. O yüzden gerçekten önemli konu erken tanı. Hastalarımızı o yüzden bekliyoruz polikliniğimize. Чоң рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, сиздерге айта кетели, биздин бүгүнкү келген мейманыбыз айтып жатпайбы? Албетте дейт, адамдын ден соолугун калыбына келтириш үчүн шарттар дагы өтө маанилүү дейт. Эгерде ошол сиздер келип дарыланып жаткан жерген палата жаркырап турса, таптаза болуп турса дейт, биз анткени буга өзгөчө көңүл бурабыз дейт. Жана ошондой эле бул жерде дагы бул практика көп жок дейт Кыргызстанда. Биз жаңап келип кош көргөздүктө иштетип алып барып жатабыз десек болот дейт. Булардын бир катары ошол иштегендер үчүн дагы жана ошол оорулуунун жанында жүргөн адамдар үчүн дагы 3 маал акысыз тамак бериле тургандыгын белгилеп өттү. Бул биз үчүн өтө маанилүү дейт. Биз өзүбүздүн ошол иштеп жаткан адамдарыбыздан, келген адамдар, ошол бейтаптарыбыздын жанындагылардын дагы мындай көңүлү жакшы болуп, ошол жакшы жерде дарыланса, менин оюмча өздөрүнүн саламаттыгына батыраак жете алат болуш керек деген өзүнүн пикирин айтып өттү. Жана албетте жакынкы учурда дагы ошол өзгөчө урология жаатында Түркия мамлекетинин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы атайын берилүүчү жардамдар келгендигин, жана бул жаатта биздин бүгүнкү студиябыздагы меймандарыбыздын дагы көптөгөн аткаруучу иштери бар экендигин кошумчалап өттү. Кечиресиздер, урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биз сиздер менен сапарыбызды алгылантабыз. Жана биздин мейманыбыз Эрнис мырзага мен суроо бергим келип жатат. Сиз өзүңүз бул жакта Кыргызстандын болгон үчүн бул жактагы салттуу дарылоону да көрдүңүз. Сиз эки актыкын салыштырып көрүп, өзүңүздүн ошол жарандык катары, өзүңүздүн мындай эле Кыргызстандын атуулуу катары өзүңүздүн пикирлериңизди айта кетсеңиз. Эмне себептен биз ошол эгерде мен бейтап болуп, азыркы учурда же бейтаптын жакыны болуп биздин көрүүнү көрүп жатсак, эмне себептен биз Режеп Тайип Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ошол ооруканасын тандашыбыз керек. Эми эң негизгиси бул бизде ошол эле эң чоң проблема Кыргызстанда бул трансплантация органов, трансплантация, бөйрөк алмаштыруу. Бул больницада ошол бөйрөк алмаштырууну мындай бир нормага киргизген аракет кылып атышат да. Бир экинчиси, мисалы буга чейин мен иштеген больницалардан айырмасы бул жакта айтканда ошол современный современная технология деп атпайбы? Мисалы ошол эле колдонгон жанагы немелер, лапароскоптун жанында өзүнүн немелери бар, инструменттери. Ошолор бүт барып андай одноразовый дегендей да. Анан эмне банда жаңы нерселер керек болсо, эмнелер жаңы бир-бирдеке керек болсо, мисалы требование жазып, банда керек болуп атат, мондай десең, барын условия түзүп берет деген мааниде да. Анан мисалы ошол эле баягы бөйрөк трансплантацияга келсек, бөйрөк трансплантацияда мисалы башка өлкөгө кетпей бул жакта жасалган дагы эң бир мындай чоң бир немеси деген жардамы деген мааниде жетишкендик деп болот. Аны ошол мисал үчүн айтып жатпайсызбы, органдарды алмаштыруу депчи, биз ошол өзүбүз билебиз, буга чейин да кабарларда айтканбыз, ошол Режеп Тайип Эрдоган атында Бишкек Кыргыз достук ооруканасы, мамлекеттик ооруканасында бул иш болгон депчи. Алмаштырган албетте бул жакшы бир көрсөткүч, көрүнүш дегендей. А бирок ошолорду калыбына келтирүү, алар ошол бейтаптарды дайыма ошол учетко алып карап туруу жааты тууралуу да айта кетсеңиз. Анткени ошолдор сиз айткандай башка мамлекетке барып алмаштырып келип, бирок бияка келгенден кийин жакшы карай албай калгандыгы үчүн дагы мындай өлгөн адамдар, мерт кеткендер жок эмес да. Ошол жаатында дагы бизде дагы бул ошол сиз өзүңүз айтып өттүңүз, биздин ооруканада так ушундай операция жасалгандыгына байланыштуу биз бул жакта негиз салуучулардан болуп калдык дедиңиз. Ошол Түркиянын тажрыйбасын колдонуп жатабыз дедиңиз. Ошол жактагы ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Эми немеде любой бир трансплантацияда, эң ушул бөйрөк трансплантацияда
бул бөйрөк талкасы операция менен эле чынында сиз айткандай мындай болбойт деген проблема чечилбейт дегендей. Эң негизгиси биринчи баягы донорлорду карап экөөнүн подбор кылып булган эң мындай маанилүү немеси кадамдардын бири деп айтсам болот. Анан операция аман эсен бүткөндөн кийин, андан кийин ошол сиз айткандай анын наблюдениясы да. Калыбына келтирүү. Калыбына келтирүү. Ал жакта булар баягы иммуносупрессия деп коет, дарыларды ичет. Баягындай жаңы бөйрөктү атаргат этип албаш үчүн. Анын өзүнүн бир дозировкалары бар, өзүнүн бир жаңы дарылары бар дегендей да. Анан ал жагынан биздин мамлекет эми баштады, жакшы эле баштады, бирок эми Турция мамлекетиндей пока андай дережеге жете элек, тажрыйба анчалыкка жете элек да, чын айткандачы. Анан чын эле биздин жарандар мисалы башка жакка, башка өлкөгө барып жасатпай, өзүнүн эле Бишкекте, өзүнүн эле Кыргызстанда жасалса, менимче жакшы болот дегендей. Жакшы көрсөткүч. Бул бир четинен каражатында анчалык көп кетпейт экен да. Каражатын Мисалы үчүн аяк барганда жолуна барыш керек. Жолуна барыш керек, жанында карап жаткан бирдемке снимать этип жатат же дагы көп да эмес. Түшүгү көп. Анан мындай ушул айтып атпайсызбы, мындай мисалы үчүн ошол эле сиз айтканда бул врачыбыз айтып өттү, мындай урология жаатында да өзгөчө башкача проблемалар бар экен дегенчи. Мунун ушундай нерселердин көрсөткүчтөрдүн Кыргызстанда болгонунун себеби бул ошо биздин жашоо шартыбызга байланыштуубу, дагы башка эмнелерге көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз? Балким ичип жаткан тамак ашыбызгабы же дем алган абабы, эмне кандай факторлор дагы буга өзүнүн таасирин тийгизиштери мүмкүн? Эң негизги ошол эле менимче эң негизи айтып кеткендей сигарет. Сигареттин немесинде чылым чегүү бар. Анан биздин жеген немелер менен да мындай байланыштуу болушу мүмкүн. Эми бирок анын баарын чын айтканда мен анча мындай уролог адиси деп билбейм, бирок айтыш боюнча ошол жеген, анын жүргөн, турган немелеринен да маанилүү дейт да. И алдын ала алуу орунучу, мисалы жөн эле простатитти убагына дарылап койсо, ал баягы ракка чейин алып барбайт деген мааниде да. Негизи ошондо сиз мындай деп айткыңыз келип атат, бизде мындай ооруп калганда эле ооруканага барабыз, ага чейин текшерип барбайбыз. Ага чейин жүрө берет дегендей. Ушуреки мен стереотип деп ойлочумун, бул сиздин оюңузча чыныгы көрүнүшпү? Чыныгы эле көрүнүш деп ойлойм мен да. Анда биздин көрөрмандарыбызга кандай өзүңүздүн кеңешиңизди бере кетесиз? Эң акырына чейин күтпөй, бир жылда бир минимум жанагы обследование өттүргөндү сунуштайм. Эң негизгиси ошол эле чекап деп коет. Мисалы Турцияда деле өтө сонундай кездеше турган нерсе чекап деп коет. Ал бир жылда бир ооруйбу, оорубайбы же бир мындай бир жалыктар барбы жокпу, больницага барып, общий обследование бир жылда бир өтүп турушат. Ошол эле жана мисалы аял кишилерде деле бир жылда бир маммография өтүш керек, антиги бу деп турган. Аларда бир мындай бир программа алып көп пропагандировать этиш керекпи? Ошондой кылып бир ошондой элге жеткизиш керек деп мааниде. Мындай оорупганда барбай, алдын ала текшерип жылына бир жолу турса, бул жакшы деп ойлойм. Жакшы көрсөткүчтөрдү берет, жана сиз айтып өткөндөй, чоң ооруларга жол ачпайт деген өзүңүздүн жакшы кеңешиңизди берип өттүңүз. Чоң рахмат. Жана ошондой эле биз Жихат Генчке да өзүбүздүн сурообузду бере кетсек, сиз бөлө дарылоо деген эмне эле? Тедави yöntemlerinde yenilikleri getirdi ya Türkiye, çünkü Türkiye'nin tecrübesi bizimkiye göre daha çok farklı olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Ve siz bizden şimdiki izleyicilerimize nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz? Genç nesil, siz dediniz ki 50 yaşındakileri söylediniz. Gençlerimize ne diyorsunuz? Nasıl bir tavsiyede bulunuyor? Nasıl bir tavsiye vereceksiniz? Ben Türkçem gitti. Alişer geçir koycu. Şimdi şöyle anlatalım. Aslında sadece şimdi üroloji branşına baktığımızda sanki sadece erkeklerin sıkıntılarıyla ilgilenen bir branş gibi görünüyor ama aslında realitede öyle değil. Biz evet prostat değerlendirmesine baktığımızda evet 50 yaş üzerindeki kişilerde daha çok problem yaşıyoruz. Çünkü prostat isteseniz de istemeseniz de yaşla beraber büyüyebilen bir organ. Ve belli bir yaştan sonra artık semptom, şikayetler oluşturmaya başlıyor. Peki gençlerde bir sıkıntı olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Sonuçta bir seksüel
seksüel aktivitenin olduğu yaştan sonra prostatla ilgili sıkıntılar oluşabilir. Enfeksiyonlar oluşabilir. Dediğimiz gibi mesela prostatit çok sık görülen, gençlerde çok büyük problem oluşturabilen bir hastalık. Aynı zamanda da tedavi edilmediğinde de kronik hale geldiğinde de sanki 50 yaş üzerindeki erkek gibi işeme problemleri yaşatabilen bir hastalık. Onlarda da özellikle korumalı ilişkiler çok öneriyoruz bu konuda ve problem yaşadıklarında muhakkak göz ardı etmeden bir üroloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Diğer durumlara baktığımızda mesela kadın hastalarımız olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Özellikle taş hastalarında ve idrar inkontinans yani idrar kaçırma şikayeti olan birçok hasta polikliniğimize başvuruyor. Peki bunlar kimlerde olur? Özellikle çoklu doğum yapmış olan kadınlarda ve belli bir yaşa geçtikten sonra pelvik taban yapısında problem yaşandığı için doğal olarak bunlarda idrar kaçırmalar görülüyor. Bunlar da belli bir rutin tedavi takibine ya da egzersiz yöntemlerine, gerekli medikal tedavileri, çok acil olduğumuz durumlarda cerrahi yöntemlerle tedavi etmeyi planlıyoruz. O yüzden bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Onun dışında özellikle toplumun genelinde su içme alışkanlığında bir problem var. Bu da taş oluşturma zeminine gerekli birçok ürolojik problem yaratabiliyor. Su içmiyorlar mı, fazla mı içiyorlar? Su içme alışkanlığı yok. Yani en az 2-2,5 litre, biz kaba bir tabirle 2-2,5 deriz ama kişinin günlük aktivitesine göre, beden kitle indeksine göre, vücudunda terleme oranına göre bu oran da değişebilir. Doğal olarak siz ne kadar az hidrate olursanız, yani ne kadar az su içerseniz vücutta oluşabilecek toksik yapılar ve mineral birikimlerine bağlı olarak da vücudunuz buna cevap verecektir. Bunlarda da yani özellikle genetik altyapısında taş oluşum zemini oluşan kişilerde su ile ilgili kaliteli su, bir de onun da altını çizmek gerekiyor. Su ne ölçüde bir su? Kullanılan suyun da kalitesi, pH değeri, içerisindeki minerallerin de dengeli ve düzgün olması gerekiyor. Bunlar da doğal olarak hani taş oluşum şeyini engellemiş oluyor. Biz bunların değerlendirmesini de önerebiliyoruz. Atıyorum bir taş hastası geldiğinde ya da opera olduktan sonra taş analizi yapılıp bu analizin tipine göre hastalarımıza beslenme konusunda ve beslenme alışkanlığı konusunda yönlendirmeler yapabiliyoruz. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өтө маанилүү бизге билдирүүлөрдү берди окшойт, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз. Так ушул биздин уролог врачыбыз Жихат бейге сурабадыкпы? Дагы кандай кеңештерди берет элеңиздер? Дагы кандай бизде мындай саламат жаатында кандай көйгөйлөр бар деген сурообузга айтып жатат. Албетте деди, бизге урология десе эле эркек кишинин эле оору мындай доктуру деген сыяктуу ой бар дейт. Андай эмес экендигин белгилеп өттү. Албетте деди, эркектерден өзгөчө ошол өздөрүнүн жыл сайын барып көрүнүп туруштары шарт дейт. 50 жашка чейин жана андан мурун мындай жогору болгондорду дагы белгилеп өттү. Ал эми ошол жаш жигиттердин жеткинчек болуп балакатка толгондон кийин ошол жыныстык сабаттуулугун дагы жогорулатыш керек экендигин, инфекциялык дагы оорулар, илдеттер бар экендигин, сөзсүз урологторго кайрылып көрүнүп туруштары шарт экендигин белгилеп кошумчалап өттү. Муну менен биргеликте ошол аялдардын, аял кишилердин арасында дагы көптөгөн ошол көйгөйлөр бар экендигин, ошол бөйрөктө болгон таш болушу мүмкүн, аял жакта болгон кист болушу мүмкүн, ошол тууралуу да белгилеп өттү. Аялдардын ошол өзгөчө көп балалуу болгондордун арасындагы ошол ар кандай көйгөйлөрүн жана аларды кантип жеңсе болот тургандыгын, балким аларга жөн эле ошо дарылоо, кандайдыр бир медициналык жактан жардам бергенде дары берип, же болбосо операция жолу менен дагы көптөгөн көйгөйлөрдү мындай кетире алыша тургандыгын белгилеп өттү. Бул албетте ошол дагы муну менен кошумчалай дагы ошол биздин калкыбыздын арасында суу көп ичпей тургандыктарын белгилеп өттү. Бул сууну көп пайдаланбоо адамдардын арасында өзгөчө ошо бөйрөктөрдө ташты пайда кылышы мүмкүн дейт. Ошол себептен албетте сууну көп ичишибиз керек экендигин кошумчалап өттү. Муну сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарда өзгөчө бир көндүм катары киргизип алышыңыздар шарт экендигин кошумчалады. Албетте деди, бул ошол эле ичип жаткан сууңуздун сапатына да көңүл буруңуздар деди. Анын ичинде минералдар барбы, pH кандай, ошонун баардыгына көңүл буруп сууну көбүрөөк ичиш керек экендигин кошумчалады. Жана муну менен биргеликте дагы ошол операция жасалгандан кийин эгер бөйрөгүңүздө таш бар болсо, ал ташты алып, анан аны дагы анализдеп, балким сиздин ошол тамактануудагы кандайдыр бир диеталарды кармашыңыз керекпи, же болбосо дагы бир эмне кылышыңыз керек, ошол тууралуу дагы өзүңүздөрдүн кеңештерин белгилерин айтып өттү. Жана ошону менен биргеликте биздин бүгүнкү врачтарыбыз эң башынын сөзүнүн башында айткандай эле, албетте дейт, кандай илдет болбосун, анын эң маанилүүсү бул башында дейт, күчөп кеткиче
чечекти дейт. Ошол себептен сиздин саламаттыгыңыз ордунда болсо дагы жылына бир жолу ак халатчандарга барып анализдерди тапшырып бир сырадан көрүнүп коюшуңуздар шарт экендигин жана бул өзүңүздүн жашооңузда көнүм катары кабыл алышыңыз керек экенин кошумчалап өттү. Эгерде сиз каякка барам, эмне кылам деп ойлонуп жаткан болсоңуз, анда жалпыңыздарга Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз достук мамлекеттик ооруканасын айта кетмекчибиз. Ал жака да барып, ал жактагы ак халатчандар менен көрүшүп, өзүңүздүн саламаттыгыңыз тууралуу кененирээк мындай кеңештерди жана ошондой эле башка нерселерди алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертебиз. Ал эми биз болсо программабыздын аяк жагында дайыма эле берилип келүүчү суроолорубузду бере кетели. Кайсыны сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиздер эле, неи сормадык, неи сөйлөмек истерсиңиз? Şimdi sizge erkin mikrofon. Buyurun Ebru Hanım. Neyi söylemek isterim? Biz ekonomik bir hastaneyiz. Gerçekten donanımlı bir hastaneyiz. O yüzden bizi tercih etmediler. Hasta güvenliği, çalışan güvenliği, etik değerlere bağlılık bunlar önceliklerimiz. O yüzden hasta olmalarını tabii ki istemeyiz halkımızın ama hasta olduklarında tercih edilen bir hastaneyiz. Rahmat. Ernest Mırza. Ошо буга чейин айтып кеткендер ошо дагы эле кайталап кетем. Профилактическая медицина. Бир жылда бир эң азында ошо бир жылда бир өзүңөрдү бир текшерип, чекап өтүп дегендей. Биздин больницага болбосо деле башка больницада деле болсо деле дегендей, бирок өзүңөр көңүл бурушуңар керек. Анан биздин больницага келсеңер буюрса поликлиникада я операция керек болсо, же неме болсо биз ар дайым даярбыз жардамга. Buyurun Cihat Bey. Şimdi hastanemizin özelliği şu, özellikle Türkiye'deki sistemi uygulamaya çalıştığımız için ve burada da o protokolleri uyguladığımız için özellikle Türkiye'de ne yapıyorsak ki Türkiye'de doğal olarak Avrupa ve Amerika'da uygulanan tüm teknik sistemleri takip eden bir ülke olduğu için oradaki sistemleri biz burada uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden o altyapıda bir hastane olduğumuz için bu konuda tedavi takip hizmeti verebileceğimiz için tabii ki biz de hastanemize öneriyoruz. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу биздин көрөрмандар, сиздерге айта кетели, биз ошол эркин микрофон бергенибизге Эбру ханым айтып жатпайбы? Албетте дейт, биздин эң маанилүү нерсебиз дейт, бул адамдардын саламаттыгы дейт, биздин ооруканабыз акыркы сөздөгү технологияларды колдонгон жана эң мыкты адистер менен сиздердин саламаттыгыңызды калыбына келтирүүгө аракет кылышат дейт. Албетте биз эч кимдин оорушун каалабайбыз дейт. Эгерде сиз ооруп кала турган болсоңуз, анда биздин оорукананы тандаңыз дейт. Анткени биздики таза жана ошондой эле өзүбүздүн ошол ар бир адистик өзүнүн этикасына таянып жана ошол эле учурда бизде иштеп жаткан жана ооруларыбыздагы ошол эң маанилүүсү эң мыкты шарттарда иштеткенге жана саламаттыгын калыбына келтиргенге аракет кыла тургандыктарын кошумчалап өттү. Жана ошондой эле биздин андан кийинки коногубуз Жихат Кенчтаев мырза айтып жатты. Албетте деди, биз ошол дарылоодо адамдарга диагноз коюуда Түркиянын тажрыйбасын колдонобуз деди. Түркияда болсо өзүңүздөр билгендей Европанын жана Американын протоколдорун колдонгонго аракет кылат деди. Биз дагы ошол системаны Кыргызстанга алып келип, бул жердеги жарандардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө аракеттерди биз кылабыз деди. Ошол себептен эгерде сиздер дагы кандайдыр бир көйгөйлөрүңүздөр бар болсо ден соолук жаатында ошол кайсыл жака барам деп ойлонуп жатсаңыз, биздин дагы ооруканага келе кетүүңүздү кеңеш беребиз деп белгилеп өттү. Урматтуу көрөрмандарыбыз жана урматтуу меймандарыбыз, бүгүн биздин студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу биздин меймандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз Түрк достук мамлекеттик ооруканасынын дарыгерлери менен маек курганга аракет кылдык. Кайрадан эфир толкунунан көрүшкүчө аман туруңуздар.